Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов ошо коомдук тартип өлкөдөгү мындан сырткары ушу үй карантинин бузган жарандар боюнча кыскача маалымат бермекчи. Бүгүнкү сиздер түзөгөнү ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Жана кабар улуттук маалымат агенттигин дагы байкасаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Мирлана Каниметова относительно общественного порядка в стране и в городе, также о тех нарушениях, которые не соблюдали во время домашнего карантина. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Мирлан Датанович, сөз сизде. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Өзүңөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги коомдук саламаттык сактоо мыйзамынын негизинде, саламаттык сактоо министрлигинин талаптары негизинде иш алып барып, санитардык карантиндик иштерди алып келишет. Кыскача ошо COVID-19 илдетине чалдыккан адамдар боюнча, ошолордун контакттары боюнча үй карантинин сактоо талаптары коюлган. Алар боюнча маалымат берип берсек, бүгүнкү күндө 28.592 жаран үй карантинине чыгарылган көзөмөлдө, мындай айтсак болот. Анын ичинен 18.628 жаранга ошо үй карантин бузбоого талаптары коюлган. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин жарандар ошо талаптарды бузуп, мыйзамдарды да бузуп келишет. Жалпысынан ошо үй карантин талаптарын бузган үчүн бүгүнкү күндө биздин бузуулар, жоруктар жана кылмыш жаза кодексинин негизинде 65 жаран жоопко тартылууда. Алардын ичинен 36 жаран бузуулардын жөнүндө 293 берени ылайык жоопко тартылууда. Бул беренин негизинде экинчи категория штраф каралган 3000 сом айып. Андан тышкары 16 жаран жоруктар жөнүндө кодекстин 127 прим 1 беренесинин негизинде 16 жаран жоопко тартылууда. Андан тышкары жоруктар жөнүндө 119 прим 1 берененин негизинде 2 жаран жоопко тартылууда. Кылмыш жаза кодексинин 280 берененин негизинде 10 адамга сотко чейин өндүрүш иштери козголуп, жоопко тартылууда. 281 берененин негизинде дагы 1 жаран жоопко тартылууда. Бул 280 беренени айтып кетсек, санитардык эпидемиологик эрежелерди бузуу. Бул жерде бул санитардык эпидемиологик эрежелерди бузгандын жарандардынга жоопкерчилик штрафтан 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 281 берененин негизинде да ошондой штраф жана 3 жылга чейин эркинен ажыратуу. Жалпысынан биздин көпчүлүк жарандар талаптарды, саламаттык сактоо министрлигинин талаптарын сактап келишет. Бирок кээ бир жарандарыбыз ошо талаптарды так аткарбай келишет. Анткени элдин коопсуздугун ойлошпойт, өзүнүн коопсуздуктарын ойлошпойт. Мен жалпы биздин жарандардан суранып кетмекчи элем. Ошо саламаттык сактоо министрлигинин талаптарын так аткарууга, күнүмдүк жашоодо ошону элдин коопсуздугун ойлоп кетиңиздер деп айтып кетмекчимин. Андан тышкары бүгүнкү күндө могу өзгөчө абал алынгандан бери баары бир Бишкек шаарында, Ат башы районунда, Чаткал районунда жана Ош шаарында карантиндик аймактар деп эсептелет. Өкмөттүн жарлыгына ылайык бул жерде санитардык карантиндик талаптарды аткарышыбыз керек. Андан тышкары өлкөнүн башка аймактарында эле, республиканын башка аймагында өзгөчө
кырдаал боюнча баягы санитардык карантиндик талаптарды так аткаруу боюнча ички иштер министрлиги көзөмөлүн жүргүзүп келүүдө. Бирок ошого карабастан кээ бир чоң шаарлар, мисал айтып кетсек, Бишкек шаарында кээ бир эс алуучу жай, кээ бир кафе, ресторандардын ээстери бул талаптарды так аткарбай мыйзамдарды бузуп келишет. Анткени 1-2 күндөн бери ошондой фактылар аныкталып, ифтар, ооз ачуулар болуп атат. Андан тышкары түнкү жана айтып кеттим, эс алуучу жайларды кээ бирөө иштеп кеткен маалдар аныкталып, бул ишканалардын жеке ишкерлерин, жетекчилери, ишканалардын жетекчилери жоопко бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык тартылууда. Буларга баягы айтып кеткендей 280 берене жана жоруктар 127 191 беренелерине ылайык чараларды көрүлөт негизинен. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө могу Семетей обсервация борборунда биздин сол Илецтен келген 432 жаран обсервация өтүүдө. Ошо обсервацияда өткөндө кээ бир ошо жарандардын арасынан мындай бир ушактарды кое берип, анткени андан мурунку анализдердин, ПЦР анализдердин негизинде алып кеткен кишилерди, инфекционный больницага жаткан кишилердин бүгүнкү күндө чыгарып аттыр, үй карантинде чыгарып аттыр. Бизди да кое бергиле деп, ошондон кичине чыр чатак чыгарышып, ошондой талаптарды коюп атат. Бүгүнкү күндө алар боюнча саламаттык сактоо министрлиги түшүндүү иштерин азыркы маалда жүргүзүп атат. Ошону кайтарган ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин күчү да жетет. Тиешелүү мыйзамды бузган, тартипти бузган жарандарга тиешелүү мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Чоң рахмат. Мындан тышкары эгерде мүмкүн болсо, расмий тилде айтып берип койсоңуз. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. На сегодняшний день Министерство внутренних дел исполняет свои функциональные обязанности по охране общественного порядка, по обеспечению дорожной безопасности, борьбе с преступностью, согласно требованиям о законе общественного здравоохранения и требований Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Как вы знаете, в связи с болезнью COVID-19 некоторые инфицированные имели контакт с многими нашими гражданами. Среди контактных лиц на сегодняшний день находится в домашнем карантине 28 592 человека. Из них 18 628 человека было выписано требование о соблюдении домашнего карантина. Но на сегодняшний день многие наши граждане соблюдают эти требования карантинных режимов, но некоторые граждане умудряются нарушить эти требования. Согласно законодательству Кыргызской Республики, это о нарушениях, о проступках и Уголовного кодекса будут нести ответственность за нарушение санитарно-карантинных и условий домашнего карантина. На сегодняшний день привлекается к ответственности, то есть по нарушениям, по проступкам и по Уголовному кодексу 65 наших граждан, которые нарушили домашний карантин. Из них 36 граждан нарушили 293 статью о нарушении, несоблюдении требований санитарных карантинных режимов. Кроме этого, по проступкам по статье 119 прим. 1 2 граждана были привлечены к ответственности. По проступкам по статье 127 прим. 1 16 граждан. Кроме этого, к уголовной ответственности были привлечены по статье 280, это
нарушение санитарно-эпидемиологических правил 10 граждан. По статье 281 это тоже нарушение санитарно-карантинных условий и создание опасных ситуаций для наших граждан. Один гражданин привлечен к ответственности. Я хотел бы призвать наших граждан соблюдать те требования, которые на сегодняшний день предъявляет Министерство здравоохранения о соблюдении санитарно-карантинных норм. Попросил бы позаботиться, как говорится, о самих себе. Мы должны сами заботиться и подумать о наших других граждан, чтобы не допускать такие нарушения и впредь, чтобы такие нарушения не было. Кроме этого, хотелось бы подчеркнуть и сказать, на сегодняшний день в некоторых городах нашей республики владельцы увеселительных заведений, кафе и ресторанов тоже нарушают требования санитарно-карантинных норм, так как вечером создают условия для ифтара. Кроме этого, начинает функционировать некоторые заведения. По этим лицам, владельцам и заведениям будут применяться меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Они будут нести ответственность. Так, кроме этого, сегодня произошел инцидент в обсервации Семетей на территории аэропорта Манас. Там находится 432 наших граждан, которые прибыли из российского города Соль-Илецк. Там неподтвержденная информация прошла, что инфицированные, которые находятся в инфекционной больнице, выпускает их в домашний карантин. Те начали проявлять недовольство, что почему инфицированных отпускает под домашний карантин, а нас держит на сегодняшний день до сих пор здесь в обсервации. По данному факту проводится на данный момент разъяснительные работы совместно с Министерством здравоохранения. Те граждане, которые находятся в обсервации, будут нарушать, не подчиняться требованиям Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел, будут привлечены ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге бүгүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов маалымат берди. Коомдук тартип боюнча мындан сырткары ошол биздин домашний үй карантинде жаткандар боюнча жана анын кандай жазасы бар экенин дагы айта кетти. Бүгүнкү түз обону сиздер ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп калдыңыздар. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат.